Бир кезде эсиңерде болсо, Кыргыз парламентинде Бегиш Аматов, Төлөгөн Касымбеков, Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев, Бекмамат Осмонов сыяктуу кыргыздын алыптары парламент кылып, аброюн түкүнчө түшүрбөй, намысты бекем сактап, кыргыз элинин гана бакубатчылыгы, кызыкчылыгы үчүн жанырыя кызмат кылып келишкен. Жогорку кеңешке акыркы шайлоо 2015-жылы болгон. Андагы шайлоо далай ыплас жол менен өтүп, махинациялык ыкмалар кенебей орун алгандыгы тууралуу дастандар айтылып, ыр-саптар жазылып, акындар да кошок кошуп жүрүштү. Өлкөнүн атын булгабай, өксүкөң элди чулгабай, жоголсоңор жарашмак. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы бизнес-клубка айланып, ал көбүн эсе базарком, содагерлер убагында элдин канын соруп, байыгандар, криминалитеттерден куралгандыгын убакыт өзү да тастыктап салды. Чындыгында учурдагы парламенттен атагы чыккан, элдин купулуна толгон бир да эл өкүлү жок. Бардыгы эле электорат үчүн эл алдында хайп кармап, популисттик истериканын каармандары. Дегенибиз ком алдында бири-бирин душман тутуп, бири-бирин тирүүлөө кебез менен союп, бардыгы элдин камы үчүн деген жалган нерсени тутуп алышкан. Анан эле көчөк артында ресторан, кафе, той топурларда бирге болуп, өбүшүп жытташып эле калышат. Бирок бүгүн биз калп сүйлөп эл алдында батыр көрүнгүсү келген эмес, балык болгон депутаттар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Парламенттин жалпы жыйыны болобу, фракция комитети жыйналышыбы? Айтор жогорку категориядагы депутаттардын бары же жогу билинбейт. Не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Алгач эле СДПК фракциясындагы Маннанов Илхом эске келет. Бул эл өкүлү жогорку кеңешке адашып келип алганбы же добуш топтоп берүү үчүн мурдагы татынакай иштеп жаткан ишинен жөн козгоштубу? Айтор кызык эле. Буга чейин ал Араван районунун ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болгон. Эгер ошол орунда кала бергенде 5 жыл аралыгында балким начальниги болуп калар беле деген ой келет. Республика Ата журт фракциясынан болсо дароо эле Абдыбек Дүйшалиев ойго келет. Бул киши өзү Ысык көлдүн Тоң районунун Бөкөнбаев айылынан. Дүйшалиевди жогорку кеңештин аппараты эмес, өзү туулуп өскөн Тоң районунун эли деле билбесе керек. Бул адам депутаттыкка чейин транспорт тармагында иштеген. Андан кийин Айбек Алтынбеков деген эл өкүлү менен тааныштыралы. Өзү грек-рим күрөшү боюнча спорт чебери. Парламенттин жалпы жыйынында бул депутаттын сүйлөп, мыйзам жазып же сунуш киргизгендигин көргөндөр бири-биринин башынан чөп сындырышат. Кыргызстан фракциясынан болсо атактуу балык эл өкүлү бул Орозбек Алыбаев, эки кесиптин ээси, экономист жана юрист. Эки кесип тең ар кандай керектүү мыйзам долбоорду иштеп чыгууга чоң жардам болот эле. Бирок мыйзам долбоорун иштеп чыкмак түгүл, алтын башын жогорку кеңештен көргөндөр аз. Өнүгүү фракциясынын көп депутаттары эле сөзгө тең, бапылдап эле сайрашат. Бирок арасында Абдымалик Юсуров башкалардан өзгөчөлөнүп турат. 3 жогорку билими бар, буга чейин 4-чакырылыштын депутаты болгон. Бирок алгылыктуу бир нерсе сунуштаганын, активдүүлүгүн байкаган бир жан жок. Парламенттин ири ишкерлер бир бол фракциясына топтолгондой, бир гана Кубанычбек Жумалиевдин мал мүлкү кыргызстандыктардын бардык мүлкүн бир кошкондо жетпейт деп жатышат. Анысы калпы же чынбы учурда тийиштүү органдар териштирип жатышат окшойт. Жумалиев негизи акыркы ыр-чыры болбосо, балыктардын балык эле болмок. Бирок колуна Куран кармап, оозун ачып да жиберди. Бир болдо дагы бир балык эл өкүлү бар. Бирок Түркияда өткөн жылы уйгур тектүү Кытай жараны Айеркен Саймаити өлтүрүлүп кеткенден кийин оозун ачып, актанып жибергенге туура келди. Себеби бул депутатты дагы айрым учурда Саймаитинин кыңгыр иштерине тиешеси бар деп жүрүштү. Ал депутат Дүйшөн Төрөкулов парламентте 2017-жылдан бери отурат. Башкалардан айырмаланып бир нерсени кыйратып жибергенине күбө болгондор жок. Ата мекен парламенттеги эң чакан фракция, бирок анысына карабай активдүүлүгү менен өзгөчөлөнбөйт. Эң эле пассивдүү депутаты бул Самат Гүлнара Клара деген чуулгандуу эл өкүлү. Ыр-чыры өзү менен ар дайым жанаша жүрөт. Убагында шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп, ызы чуусу менен өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы көптөн эңсеген депутаттык мандатка урунуп беринип жүрүп келген. Келгенине 2 жылдын жүзү болду. Мына ушинтип республикалык бюджеттен депутаттарга миллиондорду коротуп, элдин салыгына багып келебиз. Үй десе үй, уна десе уна, тамак ашына десек, тамак ашына каражат аябайбыз. Бирок булар элдин камын ойломок түгүл, өзүлөрү тыңгылыктуу ишине келип, бизди багып жаткан элдин камын бир ойлоп коелу дебегендери өкүндүрөт.